Россия Кыргызстандын $240 миллион карызын кешти. Тиешелүү протоколго Москвада Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Орусия президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда кол коюлду. Маалыматка караганда, муну менен өлкөнүн Орусияга тышкы карызы жоюлат. Жолугушууда Атамбаев жылуу жана меймандос кабыл алгандыгы үчүн Орус тарапка ыраазычылык билдирип, бир нече айдан кийин Кыргызстандын жаңы президентин шайлоо өтөрүн эске салды. Өз ишимдин алдын ала жыйынтыктарын чыгарып келип, эң башкы жетишкендигибиздин бири Орусия менен мамилени туура нукта жүргүзгөнүбүз деп эсептейм. Стратегиялык мамилелердин, достуктун жана боордоштуктун нугунда, деди Атамбаев. Өз кезегинде Владимир Путин эки өлкөнүн кызматташуусу мындан ары да күчөйт деген ишенимин билдирип, Кыргызстанда туруксуздук мезгили артта калганын белгиледи. Атамбаев жетектеген кыргызстандык делегация 5 күндүк сапар менен Орусияга 19-июнда барган. Өлкөдө катталган өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюуга республикалык бюджеттен кошумча 225 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу парламенттин бүгүнкү жыйынында белгилүү болду. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Тавалды Тилаев маалымдагандай, 60 миллион сомду айыл чарба министрлигинин суу менен камсыздоо департаментине жана 160 миллион сомун транспорт жана жолдор министрлигине бөлүү сунушталууда. Бөлүнгөн каражат бузулган жолдор менен көпүрөлөрдү калыбына келтирүүгө жумшаларын кошумчалады. Талкуунун жыйынтыгында парламент бул боюнча токтомдолбоорун жактырды. Бүгүн Кадыр түн. Буга карата Бишкек шаарындагы мечиттерде ифтарлар уюштурулуп, диний аалымдардын баяндары угулат. Кадыр түндө бардык каалоочулар үчүн эшик ачык болот. Таңкы багымдат намазына чейин дин, ыйман тууралуу маалыматтар, баяндар айтылат. Бул түнү ислам момун мусулмандар таң аткыча уктабастан Кудайга кулчулук кылып, жакшылыктарды тилеп, Куран окушат. Аны мечитте же үйлөрүндө тосушат. Ал эми Кыргызстанда Рамазан айынын соңундагы орозо айт 25-июнга белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлигин көрсөткөнү жаткан жарандарга, саясий партияларга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылып, мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин баштабай турууга чакырат. Эскерте кетсек, үгүт материалдарын жарыялоого талапкерлердин каттоо мөөнөтү аяктагандан кийин гана уруксат берилет. Тагыраагы 2017 жылдын 10 сентябрынан тарта 14 октябрына чейин. Мыйзамга ылайык үгүт иштери башталганга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарынын кайсы бир талапкерлерге же саясий партияларга артыкчылык берген. Талапкерлер арасында салмактуулукту бузган макала жарыяланбашы керек. Жогоруда айтылган эрежелерди бузган талапкерлер жана жалпыга маалымдоо каражаттары мыйзам чегинде жоопко тартылат. БШКнын үгүт иштерин жүргүзүү тартибинин сакталышын көзөмөлдөөчү тобу жалпыга маалымдоо каражаттарына мониторинг жүргүзүп турмакчы. Россияга иш сапар менен барган президент Алмазбек Атамбаевди коштогон делегациянын мүчөлөрү, депутаттар, министрлер жана башка мамлекеттик кызматкерлер Георгиев салында сүрөткө түшүшкөн. Алар селфиге түшкөнгө эки өлкөнүн лидерлери Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путиндин расмий жолугушуусу күтүлүп жаткан кыска мөөнөттө жетишти. Учурда интернет айдыгында бул сүрөттөр кызуу талкууга алынып жаткан учуру. Кызыктуу кабарлардан. Москва шаарынын айланма жолунда бара жаткан айдоочу унаасынан түшүп келип каршылашына сес көрсөтөм деп өзүнүн машинасын качырып жиберди. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Ягуар унаасынын айдоочусу катарлаш бара жаткан Mitsubishi унаасын жолдун четине сүрүп чыгарууга аракет кылган. Видеодо көрүнгөндөй, Ягуар унаасынын айдоочусу каршылашын алдын тороп жолдун ортосуна токтоткон. Ал машинасынан түшүп Mitsubishi жака карай басып келе жатканда өзүнүн унаасы жүрүп кеткен. Унаасына алаксып калганда Mitsubishi машинасынын айдоочусу жайбаракат сапарын улантып кеткен. Түштүк Кореядагы Сеул шаарында жайгашкан зоопарктардын биринде пилдер сууга түшүп кеткен, баласын сактап калышты. Аталган окуя зоопарктагы видеого тартылып калгандыгын ABC News жазып чыкты. Аталган ролик Сеул Гранд Парк зоопаркынын баракчасына жарыяланды. Ал видеодон ненесини ээрчип бара жаткан пилдин баласы бассейнге түшүп кеткенин, ошол замат ары жактагы пил дагы жардамга келип, эки өлүп кичинекей жаныбарды жээкке алып чыкканын көрүүгө болот. Зоопарктын кызматкерлери жаныбар жабыркабагандыгын кошумчалашты. Борбор-Калаада Ороз айынын урматына KG Group курулуш компаниясы муктаж адамдарга кайрымдуулук иш-чарасын өткөрдү. Аталган кечеде 100дөн ашуун тургундарга ун, суу май, шекер жана башка азык-түлүктөр таркатылды. Уюштуруучулардын айтымында мындай иштер 3 жылдан бери аз камсыз болгон муктаж адамдарга жардам көрсөтүлүп келет. 3 жылдан бери берип келатабыз. Бергенде да жана өзүңүздөр күбө болгондой чыныгы муктаждар. Эмнегедир акыр убактарда биз Кыргызстандын коомчулугу бекер берүү бир нерсеге ыкталып калды да. Жаңы бир метод менен ушундай орозо айыны, Рамазан айды куттуктоо максатында ушундай иш-чара кылып келатабыз.
Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы Катар мамлекетинин элчилиги менен биргеликте ооз ачар уюштурду. Максат Ажы Токтомушевдин айтымында иш-чаранын негизги максаты эки өлкөнүн ортосундагы мамилени чыңдоо экенин белгиледи. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы менен биргеликте бул дин башкармасы жана мына Катар элчилиги ушул эко чогуу мына ошол Бишкекте ошо баардык ушул орозо туткандарды ооз ачарлык кылып, атайын ошо эки мамлекеттин ортосунда, эки мамлекеттин ушундай диний башкарманын ортосундагы алаканы бекемдөө максатында ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Аталган кечеге Жогорку Кеңештин депутаттары, университеттин ректорлору, профессорлор, маданий ишкерлер, аялдар жана башка ар кайсы тармактагы адамдар келишти. Ооз ачарга келген коноктор сүйүүнү менен муфтиятка ыраазычылыгын билдиришти. Ушу Алла Таалам ушу кыргыз элине жакшылыктарды берсин, ыйман берсин, балдарга ынсап берсин, ушу орозобуз кабыл болсун, эң жеңил болуп атат орозобуз. Анан ушу муфтият жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Ушу баарыбызды чакырып, ушу жерге ооз ачырып, бизди сыйлап атканына. Ифтарга чакырылган адамдарды жакшы тосуп алышып, аларга ак досторкон жайылып, түрдүү тамак аштар коюлган. Ошондой эле аларга кезеги менен эркин микрофон узатылып жатты. Анара Таалайбек кызы, Аскатбек Шумкарбек уулу, Аян жаңылыктары. Кыргызстандын 22 жаштагы футболчулары 30-июндан 6-июлга чейин Катар өлкөсүнүн Доха шаарында өтүүчү эл аралык турнирге катышат. Бул турнирге Катар, Өзбекстан, Иордания жана Кыргызстан курамалары катышса, биздин спортчулардын биринчи оюну 30-июн күнү Катарга каршы болмокчу. Ошондой эле Кыргызстандын футбол боюнча өспүрүмдөр курама командасы Тажикстандагы эл аралык турнирге катышат. Аталган мелдеш 2-июлдан 10-июлга чейин өтөт. Ага Иран, Тажикстан, Өзбекстан, Афганистан, Түркменистан жана Кыргызстандын курама командалары катышат. Турнирдин биринчи күнүндө Тажикстан менен Кыргызстандын командалары Гиссар шаарынын Борбордук стадионунда кездешет. Мадридтик Реалдын президенти Флорентино Перес Роналдунун трансфердик баасы тууралуу кеп салды. Команданын лидер оюнчусу 14,7 миллион евро өлчөмүндөгү салыкты төлөбөгөндүгү үчүн түшүнбөстүктөр жаралып, клубтан кетүү чечимин чыгарган эле. Перес Роналдунун каалоосуна каршы чыга албастыгын жана ал башка клубка өтүүсү үчүн анын баасы миллиард евродон кем болбостугун билдирди. Роналду мадридтик команда үчүн 8 жылдан бери оюн көргөзүп келет.